Урматтуу Алмаз Акунжанович, өкмөткө мен эки токтом кийирдим эле. Жайкы туризм боюнча, кышкы туризм боюнча. Ушул боюнча иштердин жообун алдым. Бирок ал жерде финансы жагынан камтылган көп маселелер чечилбептир да. Эми бир чет түшүнүп атам. Баягы бюджеттин тартыштыгы болуп атат. Бирок ушу чек ара маселеси боюнча, жана түп келген боюнча КППны бир карап койсоңуздар. Ушул боюнча бир мага жооп берип койсоңуздар. КППнын салынышы боюнча. Эгерде ошол азыр жол башталып калса, биз сөзсүз түрдө ал жерде КПП салышыбыз керек, таможняга, чек арага. Ошол боюнча бир жооп берип койсоңуздар кандай. Экинчи маселе, Ысык Көл областында көп айыл өкмөттөрүндө жер трансформациялоо боюнча абдан чоң көйгөй болуп атат да. Мына жаз келди, жазында дагы жаштарыбыз ошо трансформация боюнча мына биз канча жылдан бери көтөрүп келатабыз, чечилип атат дейсиздер, бирок эч кандай мындай бир дагы айыл ошо мына Тоң районунуку бүттү дедик, калган райондордуку бүтпөй турат да. Ушул боюнча бир өкмөт мындай аракет кылсаңар. Анткени себеби мына айыл өкмөттөрү бөлүп берип атат токтомдор менен. Бирок трансформация болгон эмес деп прокуратура башка жактардан токтотуп атышат. Бул мыйзамсыз деп. Мыйзамдуу кылыш үчүн силер трансформацияларды ошолорду тезирээк чечип беришиңиз керек. Үчүнчү маселе, курулган мектептер, бала бакчалар. Курулган мектептер, бала бакчалардын мисалы үчүн Челпек айылында курулуп калган бала бакчага область жардам берди, бирок ошолордун толук оборудованияларын, ички балдарды ысык тамак менен камсыз кылуу боюнча башка нерселерине жетишпей турат да. Башка бала бакчалардагы ушундай состоянияда турат. Бала бакча ачылып атат, бирок ичине инвентарь башка нерселерди камсыздап берүү кыйын болуп атат да. Андан тышкары ушул жолдор боюнча. Эми быйыл өзүңүздөр айттыңыздар, ушу 1,5 миллиардка жакын сомду уже кыскартып койдук депчи. Бирок ошого карабастан могу балыкчы корумду жолун толук бүтүрүш керек эле. Балыкчы корумду. Бул тендерден өткөн, акчасы бөлүнгөн, бюджеттен бөлүп берип атканбыз жылына. Кандай болбосо да ошо 23 километр калды, ошону бүтүрүп берсеңер жакшы болот.